Мырзайым Менделиптин азизил куурчактары. Табышмактуу өлүм. Госпиталдын тепкичинен мен өйдө карай чыгып бараттым. Адатта бул кезде мен кызуу уйкуда жатчумун. Бирок бул жолу зарыл иш чыгып, менин ассистентим Брейл бир оорулуунун абалын телефондон кабарлап, мен аны өзүм көрөйүн дедим. Ноябрдын 5-чени. Жогорку тепкичтен асмандагы жымыңдаган жылдыздарга көз жүгүрттүм. Аңгыча госпиталдын короосуна автомобиль келип токтоду. Түн жарымында келген ким болуп кетти экен деп ойлонгуча автомобилден бир киши чыкты. Ал ээн көчөнү жалт-жалт карап алды да каалган ачты. Дагы бир киши чыкты. Экөө эңкейип машинадан бирдеме сүйрөп чыккандай болду. Көрсө алар башы шылкыйып эс учун жоготкон 3-чү кишини алып чыгышыптыр. Автомобилден 4-чү киши чыкты. Карасам, кылмышкерлер дүйнөсүндө аттын кашкасындай таанымал болгон Жулиан Рикори экен. Мен аны далай жолу сыналгыдан көрүп, гезиттерден окугам. Арык чырай, узун бойлуу, чачы күмүш бубак баскан, дайыма жарашыктуу кийинген салаваттуу адамдын ашкан кылмышкер экенине оюңа да келбейт. Баятан бери көрүнбөй тургам. Алар жакындаганда утурлап чыга калсам, оорулуу адамды колтуктап келаткан экөө аңдын жытын алган тайгандай болуп тык токтошту. Мени сүзө карап, колдорун пальтоонун чөнтөгүнө салышты. Мен доктор Лауэлмин. Ушул жерде иштейм, дедим аптыгып. Келиңиздер. Алар жооп кайтарбай, мени тешетиктеп токтоп калышты. Рикори алдыга чыкты. Анын колу да чөнтөгүндө. Ал мени кунт коюп карап, беркилерге баш ийкеп койду эле, баарыбыз жайлана калдык. Сизди тааныйм, доктор, деди жылмайып. Бирок сиз тобокелге салып түн ортосунда тааныбаган адамдардын астынан капысынан чыга калганыңызды коюңуз. Мен сизди тааныйм, мистер Рикори. Анда сиздин бүгүнкү жоругуңуз жолдо калсын да, менин кеңешимди оң кулагыңыз менен да сол кулагыңыз менен дагы угуп коюңуз. Эшикти ачтым. Оорулууну колтуктагандардын артынан Рикори экөөбүз кирдик. Дарыгер катары оорулуу кишиге жетип бардым. Аны сүйөмөлөп келаткандар Рикориге суроолуу карашты эле, ал башын ийкеп койду. Мен оорулуунун башын өйдө кылып, жүрөгүм түшүп калды. Көзү чанагынан чыга жаздап калыптыр. Тирүү экен, эс учунан деле танбаптыр. Бирок бирдемеден аябай коркуп калгандай. Көп жашап, көптү көрсөм да, дени карды соо оорукчан жана акылынан ажыраган кишилердин арасынан мындай кишини кезиктире элек болчумун. Катуу коркуп, куту учуп калгандай. Кара кашы, көк көзү илеп белгиге окшоп кеткен экен. Көзүн жерден албаса да, мени тешетиктеп, ошол мезгилде көзгө көрүнбөгөн коркунучтуу бирдемени көрүп тургандай. Рикори мени абайлай карап турду. Доктор Луэл, менин досум ушундай абалга келишине эмне себеп? Эмнеден жүрөгү түштү экен? Же бирдеме ичирип коюштубу? Анын себебин сиз сөзсүз билишиңиз керек. Акчаны көзүнө карабай, акысына жакшы төлөп берем. Доктор Луэл, сизге ыймандай сырымды айтып берейин. Ал айыкса, өчкөн отум түтөгөндөй эле болот. Мени да ушундай кыйын абалга дуушар кылып койчу кишинин аты жөнүн билсем дегенде эки көзүм төрт. Аны үчүн акыркы тыйынымды дагы аябас элем. Санитарларды чакырттым. Алар кесел кишини замбилге салып жаткырышты. Аңгыча дежурный дарыгер дагы келип калды. Рикори мени чыканакка түрттү. Сизди жакшы билем, доктор Луэл. Менин досумду өзүңүз даарылабасаңыз болбойт. Ойлонуп калдым. Бардык ишиңизди жыйынтыктап коюп, бүт убактыңызды менин досума гана жумшай алар бекенсиз. Акчанын көзүн карабай, жардам тийчү адамдарды чакыртыңыз. Сөзүңүзгө аралжы, мистер Рикори, дедим анын кебин бөлүп. Жардамчы Брейл экөөбүз сиздин досуңузга каралашабыз, бирок мен башка ооруларга дагы көңүл бурушум керек. Дегенкиси, кабатыр болбоңуз. Мыкты деген дарыгерлерибиз досуңузга такай көз салып турабыз. Ушундай шартка макулсузбу? Ичинен нааразы болуп турса да,
макул болду. Оорулууну өзүнчө палатага жаткырууга буйрук бердим да жана бир жолу карап чыктым. Мунун аты Томас Питерс. Кыйыр тууган туушкандары да жок. Эң жакын досу мен болгом, деди Рикори. Чөнтөгүнөн бир тутум акча алып чыгып, кереги тийип калар деп $1000 берди. Оорулуунун алабалын чогуу карабайлыбы десем, Рикори макул болду да өзүнүн 2 сакчысына бирдеме дегендей болду. Алар дароо госпиталдын эшигин күзөтүп калышты. Рикори экөөбүз оорулуу жаткан бөлмөгө кирдик. Санитарлар керебетте жаткан Питерди чечиндиришти. Брейл Питерсти кунт коюп карап туруптур. Иштин көзүн тааныган жөндөмдүү жаш кыз дарыгер сестра Уэлтерс да Питерсти дарылоо ишине чектелгенин көрүп кубанып калдым. Кайсы бир дарыдан ууланып калса керек, деди Брейл мага кайрылып. Болсо болор, дедим. Ошондой болгон күндө да мындай ууну эгерим кездештире элекмин. Көзүн карасаңыз. Питерстин көзүн жумдум. Сөөмөйүмдү тартып алар менен көздөрү акырындык менен ачылып, чанагынан чыгып кетчүдөй абалга жетти. Улам жумгузам, улам ачылат. Улам жумгузам, улам ачылат. Жүзүндө баягы эле кут учурган коркунуч. Изилдеп кирдим. Тулку бою алсыз, оюнчуктай болуп дарманы жок. Нерви турушу менен керектен чыккандай. Шал оорусунун белгиси жок болсо дагы дем тартпай сулк жатат. Жарык күчтүү болгондо гана көзүнүн кареги кичирее түшкөнсүйт. Дарыгер Хоскинс кан алып бүткөндөн кийин тулку боюн абайлап карасам, укол сайылган, жараланган же көк ала болгон жери көрүнбөйт. Көкүрөгүн жүн басыптыр. Рикоринин уруксааты менен көкүрөгүндөгү жүндү, кол утунун тырмагын, чачын алдым. Уулуу укол сайылганбы десем, эч жеринен билинбейт. Ашказанын жууп тазалап, ичеги карынын, муунун, тамагын текшерип чыгып, эч бир илдет таба албадым. Ошондой болсо да, жаңылып калбас үчүн аларды айнеке сүртчү кырынды алдым. Кан басымы жайында. Температурасы гана нормадагыдан бир аз төмөнүрөөк экен. Бирок андан деле анча маанилүү жыйынтык чыгарууга мүмкүн эмес. Адреналин укол сайдым. Эч кандай кыймыл жок. Түшүнүп болбойт. Кембагал, дедим ичимден. Эмне болсо да сени бул тозоктон кутултам. Биртикке морфий куйсам, суу куйгандай да сезген жок. Морфийди аябай куйсам да эч кандай өзгөрүү болбоду. Тамырынын кагышы, дем алышы бир калыпта. Рикори менин аракетимди кызыгуу менен карап турду. Текшерүүнүн жыйынтыгын күтүш керек, дедим. Баятан бери эмне иш кылганымды айтып берип. Чынын айтсам, эч нерсеге акылым жетпей калды. Адамды ушундай акыбалга алып келген бир да ооруну, бир да ууну уккан да көргөн да эмесмин. Бирок доктор Брейл кайсы бир изде жөнүндө айткандай болду го, деди Рикори. Ал менин божомолум, деп Брейл сөздү бөлдү. Доктор Лауэлге окшоп, мындай ууну мен да билбейм. Рикори Питерстин жүзүнө тигиле карап, селттей түштү. Мен сизге бир нече суроо беришим керек, дедим мен. Бул киши мурда ооруган беле? Ооруса ким дарылады эле? Оорубаса ден соолугум начарлап жүрөт дечү эмес беле? Жүрүм турумунда кандайдыр бир өзгөрүүлөр болгон жок беле? Бардык сурооңузга жок деп гана жооп берем. Питерс өткөн жумада такай менен чогуу болду. Ден соолугу жакшы болчу. Бүгүн кечинде эле биздин үйдө чогуу тамактанганбыз. Жадырап жайнап эле коурашып отурган. Сүйлөп жатып эле оозун жыйып алды да, башы шылк этип, орундуктан кулап түштү. Башынан көтөрсөм кудум азыркыдай болуп калыптыр. Саат 10:30 болуп калганда дароо госпиталга жөнөдүк. Дурус, дедим мен. Качан ооруп калганын тактап алдык. Оорулуунун жанында калгыңыз келбесе, кете берсеңиз дагы болот. Рикори. Эгерде бул адам жан тамсил болуп, эмнеден улам өлгөнүн так айтып бере албасаңар, сизге да, госпиталга да ала жүргөн акыңарды бир тыйынына чейин төлөп берем. Эгер сиз ал өлгөндөн кийин болсо да иштин чоо жайын билип бериңиз. Боорукерликтин максатына $100,000 төлөп берем. Эгер сиз аны өлтүрбөй аман алып калсаңыз, жана ал эмне себептен ушинтип калганын тапсаңыз, өз колуңузга $100,000 карматам.
Мен анын эмне деп жатканын угуп болуп ачуумду араң бастым. Рикори, сиз экөөбүз эки башка чөйрөдө жашагандыктан түшүнүгүбүз теңирден тескери болсо да сизге сыпайы жооп берүүгө аракет кылайын. Досуңуздун илдетин тактап сакайып кетиш үчүн колуман келишинче аракеттенем. Экөөңөр итке минген кедей болсоңор да ошентмекмин. Мындай оорунун себебин билиш дарыгер катары мен үчүн парыз. Сиздин акчаңызга да муктаж эмесмин. Сунушуңузду да уккум келбейт. Андай шартка таптакыр макул эмесмин. Түшүнүктүүбү? Бир аздан кийин ал мындай деди. Эмнеси болсо да аны өзүңүз гана дарыласаңыз экен. Жарайт, керек болуп калсаңыз сизди кайдан табам? Макул тапсаңыз, менин кишилерим такай ушул бөлмөдө болуштун. Мени көргүңүз келсе аларга айтыңыз. Дароо жетип келем. Мен жылмайып тим болдум. Сиз экөөбүз бири-бирибизди түшүнө албайбыз деп эскерттиңиз, деди ал олуттуу. Экөөбүздүн кызыкчылыгыбыз эки башка. Ошондуктан мен сиздин ишиңизге кийлигишпейм да. Сиз менин ишиме дагы кийлигишпеңиз. Кыскасы, ар кимибиз өз көмөчүбүзгө гүл тарталы. Рикори теңирден тескери нерселер жөнүндө айтып жатса да, ичимен жактырып калдым. Ал кебин улады. Менин кишилерим ишиңизге жолтоо болбойт. Эгерде менин күмөн санаганым чын чыкса, алар сизди жана сиздин жардамчыларыңызды да сактайт. Ошондуктан алар жана аларды алмаштыруучулар күнү түнү ушул бөлмөдө болушу керек. Эгерде Питерсти башка бөлмөгө которушса, алар да анын соңунан калбаш керек. Антсе да болот, деп макул болдум. Анын өтүнүчү менен санитар эшик кайтарып турган сакчылардын бирөөсүн чакырып келди. Рикори бирдемкелерди шыбырагандай болду эле, сакчы сыртка чыгып, жолдошун ээрчитип кирди. Мен дежур дарыгерлерге табышмактуу окуя жөнүндө айтып бердим да, эки киши оорулуунун жанында болсун деп башчыларымдын уруксаатын алдым. Эки сакчы тең жарашыктуу кийинген, сылык, сумсая караган кишилер экен. Алардын бири Питерсти карап алды да, "О жараткан!" деп жиберди. Залга тушташ бөлмөнүн эки терезесинен бульвар жана каптал жактагы көчө көрүнүп турчу. Ванна жайгашкан бөлмө терезеси жок, караңгы болчу. Рикори жана анын эки сакчысы бөлмөнү кунт коюп карап чыгышты. Бирок терезеге жакындашкан жок. Рикори жарыкты өчүрсөк болобу деди эле, макул болдум. Жарык өчөөр замат үчөө тең терезеге келип, эки көчөнүн туш тарабынан 6 кабат үйлөргө көз чаптырышты. Бульвар тараптан парк башталып, госпиталдын теке маңдайындагы каптал көчөдөгү чиркөөдөн башка имараттар жок болчу. Ушул тарапка сак болгула, деди Рикори чүркөөнү көргөзүп. Эми жарыкты жандырсак болот, доктор. Ал сыртка чыгып баратып мага кайрылды. Менин душмандарым чачтан көп, доктор Луэл. Питерс менин оң колум болчу. Душмандарымдын бири менден өч алыш үчүн же мени өлтүрүүгө чамасы келбегендиктен гана ушул абалга жеткиришти. Питерсти көрүп турам. Өмүрүмдө биринчи жолу мени да коркунуч басты. Жарык дүйнө менен кош айтышкым келбейт. Көмөкөй келсе, тил келбей турган нерсени так кесе айтып салганы мага анча жага бербеди. Каалган ачайын деп туруп кайра кайрылды. Дагы бир нерсе, кимдир бирөө телефон чалып, Питерстин ден соолугун сураса, менин кишилерим жооп бергендей болсун. Кимдир бирөө аны көргөнү келсе, палатага киргизгиле. Көп киши келсе бирөө эле кирсин. Тууган туушкандарыбыз дегендер менден алгач менин сакчыларым менен сүйлөшкөндөй болсун, деди да мени менен кош айтышып чыгып кетти. Эшик ачылары менен эки сакчы тосуп алып, бири анын алдында, экинчиси артында баратты. Алар чыгып баратканда Рикори бат-бат чокуну ийгенин көрүп калдым. Эшикти жаап бөлмөгө кирдим да Питерсти карадым. Динге ишенбеген адам болсо да сөзсүз чокунмакмын. Питерс өңүнө кирип, үрөйү учпай калыптыр. Кимдир бирөөнү зарыга күткөнсүп теше карайт. Эмнени карап жатты экен деп артымды кылчайдым. Бөлмөдө эч өзгөрүү жок. Рикоринин жигиттеринин бири терезенин бурч жагынан чиркөөнү карап, экинчиси босогодо отурат. Брейл менен Уолтерс аң-таң калып Питерстин көзүн албайт. Андан соң Брейл да мага окшоп
бөлмөгө көз жүгүртүп чыкты. Бир маалда Питерс эсине келип, бизге бөлмөгө күлүмсүрөй көз жүгүрттү. Шайтанды жолдон чыгарган Азезилден бетер бир кызыктай күлүмсүрөдү. Ошол замат өңүнөн жылмайы өчүп, кут учурган коркунучу басты. Өчмөнтөй бирөө бөлмөдөн чыгып кеткенсип жеңилдей түштү. Уолтерс безгек болгондой кылчылдап, Брейл суроо салды. Дагы бир укол сайсак кантет? Болбойт. Аны уктатуучу укол салбай эле бакылап туралы. Мен лабораторияга барам. Менден келгенче андан көзүңүздү албаңыз деп коюп, Хоскинстин лабораториясына жөнөдүм. Эчтеме таппадым. Ден соолугум мыкты экен. Дагы бир аз талдоо жүргүзүшүм керек, деди Хоскинс. Калган талдоолордон деле натыйжа чыкпайт го, дедим. Кыязы баш ийкеп тим болдум. Ачкыч түгүл, кулпусу да жок болгон бөлмөгө сөзсүз киргиси келген адамча аргам куруп эсим эки болду. Микроскоп менен иштеп алаңды болоюн деп Питерстин канын изилдеп кирдим. Улам карап жатып, бир окумда айнеке сүртүлгөн кандан ак бүдүр көрдүм. Болгондо дагы кичинекей шам чырактай болуп балбал жанат. Бөлмөмдөгү жарыктан ушинтип жатабы деп ары бери салып карадым. Көзүмдү укалап тигиле карадым. Хоскинсти чакырдым. Караңызчы, балким сизге бирдеме көрүнүп жүрбөсүн? Ал микроскопту карап селттей түштү. Эмне көрдүңүз, Хоскинс? Бир калыпта жанып турган бүдүрү бар кадимки лейкоцитти көрдүм, деди микроскоптон көзүн албай. Андай болушу мүмкүн эмес да. Албетте, деди ал макул болуп, бирок бүдүр күйүп жатат. Лейкоцитке ийне тийгизсем, ак бүдүр жарктей түшүп, жалыны микроскопту жалмап киргендей болду. Жарык жалп өчтү. Изилдөөбүздү улантып, эки курдай жаркырап турган кичинекей бүдүрдү көрдүк. Ийне жакындатсак эле баягы көрүнүш кайталанат. Телефон шыңгырады. Хоскинс кулак салды да мага кайрылды. Сизди Брейл тест келсин деп атат. Уланта бериңиз, Хоскинс, деп коюп, Питерстин бөлмөсүнө шашылдым. Кире сала өңү жуулган чүпүрөктөй боп-боз болуп көзүн жумуп, керебетке жонун салып турган Уолтерди көрдүм. Брейл оорулуунун жүрөгүн тыңшап жатыптыр. Питерсти көрүп кайрадан жаным көзүмө көрүндү. Ал баягысыныкындай болуп, кадимки бирөөнү заарыга күтүп тургандай кумсара карайт. Дагы эмне болуп кетер экен деп турдум. Баягы Азезил жылмаюусу кайталанды. Андай абал көз илмемче эле созулду. Бирде кумсарып, бирде жылмая коюп жатты. Жүрөгүнүн токтогонуна 3 мүнөттөй болду. Ал өмүр менен кош айтышы керек эле. Бирок тыңшап көрсөңүз, Питерс денесин түзөп, тири укмуштуудай кыткылык табийди. Терезенин түбүндөгү сакчы атып туруп, ордунан кулап түштү. Питерстин күлкүсү тыйылып, кыймылсыз жатып калды. Эшик ачылып, Рикоринин үнү чыкты. Питерстин алабалы кандай, доктор Луэлл? Көзүм илинбей койду. Питерстин жүзүнө үңүлдү да, "О Кудай!" деп күбүрөнүп чөгөлөй калды. Мен Питерстин өңүн элес булас эле көргөндөй болдум. Ошондо да орто кылымдагы сүрөтчүнүн колу менен жаралган картинадагы Азезилдей болуп, шаттана күлүмсүрөгөн шүмшүктөй болуп жатканы көз алдымда тартылды. Рикорини жебичүдөй болуп алая карайт. Өлүү колдору кыймылга келип, билеги өйдө көтөрүлдү да, муштумун таштай туюп, төшөктүн астындагы өлгөн дене туйлап кирди. Ошондо барып гана өзүмө келдим. Питерс алеки заматта жан берди. Мен анын көзүн жумгузуп, үрөйү учурган жүзүнө шейшеп жаптым. Рикори чөгөлөп алып чокунуп, Уолтерс болсо келме келтирип жатыптыр. Таңкы саат 5 экен. Үйгө кетпейлиби десем, Рикори макул болду. Кыязы катуу чочуп калса керек. Сумсая караган сакчылардын коштоосу менен машинесинде бараттык. Үн каткан жан жок. Питерстин өңү көз алдыма кетпей туруп алды. Рикорини даарынын күчү менен уктатып, эки сакчысына кайтартып койдум. Анын тынчын албагыла деп эскертип коюп, Питерстин денесин сойгону кеттим. Рикоринин машинасы менен госпиталга келсем, Питерстин сөөгүн өлүкканага алып кетишиптир. Брейлдин айтымында анын өлүгү 1 саатка жетпей катып калыптыр. Питерстин денесин союуга даярдык иштерин бүтүрүп коюп,
бир аз уктап алалы деп Брейл экөөбүз үйгө бардык. Кечээден бери окуядан шайыбыз ооп калган белем дароо уктап кеттик. Ойгонсом өзүмдү бир аз жеңил сезсем да тулку боюм жанчылып калгандай. Саат 2-лерге союуга кириштик. Шейшепти ачсам Питерстин ыраңы өзгөрүп, жүзүндөгү коркунучтуу белги жоголуптур. Кыйналып кысталбай өлгөн кишиче созолонуп жатат. Колун өйдө кылсам али жумшак, денеси ката элек экен. Кайсы бир микробтун кесепетинен улам табышмактуу өлүмгө дуушар болгон экен деген ой башыма келе калды. Эреже боюнча кишинин өлөр алдындагы абалынан температурасынын толгон токой башка себептерден улам адамдын денеси 16-24 сааттын ичинде барып катып калат. Адатта сөөк 2-3 суткага дейре катпай жата берет. Бат каткан дене бат жазылат. Диабеттердин сөөгү батыраак катат. Мээси илдетке кабылган адамдардын денеси да бат муздайт. Бул жолу Питерс өлөр менен эле денеси муздап, саат 5-ченде катып калды. Дарыгерлердин айтымында саат 10-до дене али катпаптыр. Бир катып кайра жумшарыптыр. Өлүктүү союунун жыйынтыгынан бир ооз кеп менен айтсам, өлүмгө эч себеп жок. Бирок ал о дүйнө салды. Кийинчерээк Хоскинс да өз баяндамасында Питерстин өлүмүнө эч бир себеп болгон эмес деп чыкты. Бирок ал өлүп калды. Биз микроскоп аркылуу көргөн сырдуу жарык анын өлүмгө алып келген болушу керек деп айтыш да кыйын. Анткени анын организми аман, баары өз жайында. Дегеникиси анын ден соолугу суктангыдай эле бар экен. Мен лабораториядан кеткенден кийин Хоскинс бир дагы жарык бүдүргөрө албаптыр. Анын кантип өлгөндүгүн кыскача жазып, анын өңүнүн өзгөрүшүн, бети башын тир укмуштуудай өзгөрүп, ал денемден катуу коркуп калгандай элес калтырганын баса белгиледим. Брейл экөөбүз аны көп нускалаттык да Нью-Йорктун баардык госпиталдарына жана клиникаларга үйлөрүндө иштеген дарыгерлердин көпчүлүгүнө жөнөттүк. Ушундай ооруларды көргөн билгендер болсо, алардын аты жөнүн, дарегин, ким болуп иштегенин майда баратына чейин жазып жиберүүнү өтүндүк. Мен жөнүндө кабары бар дарыгерлер менин суроомду жоопсуз калтырбайт го деген үмүт болду. 7 жерден кат алдым. Дарыгерлердин бири өзү келди. Бири каттан башкасында менин суроомо чакан так жооп бериптир. Аларды окуп чыгып, 6 айдын ичинде ар кыл жаштагы жана кесиптеги 7 киши Питерстэй болуп өлгөнүн билдим. Ал маркумдардын аты жөнү мындай: 25 май Руф Бейли аттуу 50-дөг аял, ден соолугу алынча, социалдык каттоо бөлүмдө иштечү, мүнөзү жакшы, ак көңүл, балдарды жанындай көрчү. 20 июнь Патрик Мак Ирлиан, кышкы нагыч, аялы жана 2 баласы бар. 1 август Анита Грин, 11-деги кыз, ата-энеси анча бай эмес, билимдүү кишилер. 15 август Стив Стенли, 30-дарда, аялы жана 3 баласы бар. 30 август Жон Маршал, банкир, 60-та, балдарын жакшы көрөт. 10 сентябрь Фонесса Димотта, 35-те, гимнаст, аялы, жаңы төрөлгөн баласы бар. 12 октябрь Гортензия Доннилли, 30-дарга келип калган аял, эч жерде иштечү эмес. Экөөнөн башкалары бири-биринен алыс жашайт экен. Өлгөндөрдүн денеси тез муздап, тез эле катып, оорулуу адам 5 саатта өлчү экен. 5 кишинин бети башы Питердикиндей болуп, таң каларлыктай куулуптур. Кат жазган дарыгерлер да мага окшоп чоочуп аң-таң калышыптыр. Оорулуунун көзү ачык болчу, деп жазат Бейли деген аялдын дарыгери. Бирок ал жанындагыларын тааныган жок, буюмдарын көргөн жок. Мурда бирдемеден жүрөгү түшкөндөй болуп, өң алаттан кетип турса, өлгөндөн кийин кадимкидей болуп калды. Өлүм алдында жатканда бети башы да жыйрылбады. Көзү чоң ачылып, оозу да кыйшайган жок. Бирок каары бетине чыкты. Акробат Стенли жөнүндө дарыгер мынтип жазыптыр: өлгөндөн кийин анын тамагынан таң каларлык жана жагымсыз добуш чыкты. Кызыгы, өлгөн кишилердин өлүмү
Питерстикине окшош болсо керек да. Дарыгерлер көргөндөрүн терип тепчип жазышса керек. Ал эми банкирге көз салган, текебер, өтө бай кишилерди гана даарылаган адамды жакшы таанычумун. Эмне себептен өлгөнү мен үчүн табышмак эмес, деп жазыптыр ал. Менимче, анын мээсинде кан уюп калса керек. Анын бет башы мыйрылып, денеси батыраак катып калганына анча деле маани бербейм. Кымбаттуу Лоэл, андай кубулуш канча убакытка созулганын эсептеп, убаралануунун пайдасы жок. Дарыгер убаракерчиликтен качып эле кан уйган деп жаза салганына көзүм жетип турса да, кантип тереңдетким келген жок. Ал эми кичинекей Анитаны караган дарыгер оору кыздын абалын кең кесири сүрөттөптүр. Татынакай кыз экен. Кыйналып кысталбаса да, катуу коркуп калганы көзүнөн көрүнүп турду. Жаман абалда жаткандай болсо да, өлгүчө эс учун жоготкон жок. Морфийди көп берсем да тамыры, жүрөгү бир калыпта кагып жатты. Кийинчерээк өңүнөн коркунуч тарады да, бети башы өзгөрдү. Ал жөнүндө жазып отурбай эле, кааласаңыз өзүңүзгө оозеки айтып берсем дагы дурус болчудай. Өлгөндөн кийин кыздын көрүнүшү кагазга түшүрүп болбойт. Аны да өзүңүзгө айтып берсем болот. Адегенде жазгысы келбей турса да, чыдамы жетпей каттын аягына мындай деп кошумчалаптыр. Кыз өлгүчө эс үчүн жоготкон жок деп жазганым менен, ал өлгөндөн кийин деле эсинен танган жок деген ишеним калды. Мүмкүн болсо жай отуруп пикир алышсак. Суроомо толук жооп алганыма ичимен ыраазы болдум. Стэнлини караган дарыгерден башкалары мен сыяктуу эскичил дарыгер экен. Мен дароо Анитанын дарыгерине телефон чалдым. Ал аябай толкунданып алыптыр. Кыздын оорусун Кудум Питерстикинде экен. Дарыгер улам кайталап жатты. Периштеге окшогон момун жана сүйкүмдүү кыз бир маалда ал Азизил болуп чыга келди. Болгон жаңылыкты ага кабарлап турмай болдум да, көп өтпөй Тензе Дорнилини дарылаган докторду кабыл алдым. Доктор, мен аны ошентип коеюн. Катта жазганын кайталап берди, бирок сөздөн сөз чыгып отуруп, бир топ баалуу нерселерди билип алдым. Менин кабылдамам Гортензия Дорнили жашаган үйдө жайгашкан, деди ал. Иште карманып үйгө кетейин деп отурсам, кечки саат 10-до Гортензиянын үй кызматчысы чакырып калды. Барсам, Дорнили керебетте жатыптыр. Өңү түсүнө бет багып караштан айбыгасың. Денеси ийилчек, куурчактай болуп, көзү көк аял экен. Үйдө бир киши жүрүптүр. Аты жөнүн сурасам, алгач айтпай койду. Оорулуу аялдын таанышы болом деп. Адеп көргөндө доктор аялды катуу сабап койсо керек деген ойдо болуптур. Чечиндирип караса, колдо тагы көрүнбөйт. Тааныш кишинин айтымында, ал экөө тамактанып жатканда миссис Дорнили сөөк сагы мамыктай жумшарып, оордунан кулап түшөт да, эс учунан таанып калат. Кызматчы аялды анын сөзүн кайталап берди. Тамак ичилбей калыптыр. Экөөнүн айтымында Гортензиянын көңүлү кушубак болуп отурган экен. Көңүл кайт болчу кеп айтылбаптыр. Тааныш кишисинин айтканына караганда, Гортензиянын оорусу 3 саат мурун башталыптыр. Мына эсине келтиребиз менен алек болушат. Өңү башы Питерстикиндей болуп, тирик муштудай болуп өзгөрө баштаганда гана дарыгерге кайрылышат. Оорулуунун абалы начарлаганын көрүп, кызматчы аялдын талмасы кармап бөлмөдөн чыга качат. Тааныш киши эркектик кылып, дарыгердин келишин күтүп калат. Дарыгер бул ишти прокуратурага билдириш керек дегенде гана тааныш кепке келип, атым Джеймс Мартин, аялдын денесин союп толук иликтеп чыгыңыз деп өтүнүптүр. Мисс Дорнилинин ойношу болчумун. Ансыз да болбогон иш менен жаманатты болуп жүргөндө анын өлүмүнө да жооп берип калбайын деп атымды айткан эмесмин деп мойнуна алыптыр. Сөөк аябай изилденет. Кез-кезде эле жүрөк оорусу кармап калган болбосо, Гортензия Дорнилинин ден соолугу мыкты экен. Мээсине кан куюлуп өлдү деп жазып коюшат. Бирок ал жүрөк оорудан каза болгонун доктор жакшы билчү экен. Гортензия да башкалар сыяктуу биз билбеген себептерден улам өлгөнү 5тен белгилүү болду. Ал Питерске коңшу болуп калганына таң калдым. Ал аз келгенсип доктор Инин айтканы рас болсо, Мартин да Рикоринин чөйрөсүндөгү адамдардан экен. Ушул эки окуянын ортосунда кандайдыр бир байланыш бар экенин сезип, Рикориге болгон ишти майда чүйдөсүнө дейре айтып берип, андан жардам алгым келди. 2 жума ошол иш менен алек болдум.
Рикори менен илгертен бери тааныш болгонсуп, ал жөнүндө ар кандай ушак айтылса да ичимен жактырып калдым. Ал укмуштай көп окуп, көптү билген, зили бузуку болсо да акылдуу, ырымчыл болсо да тайманбас киши катары аны ызааттап калдым. Илгерки убак болсо отко салса күйбөгөн, сууга салса чөкпөгөн кондотерлердин капитаны болуп чыга келмек. Анын ата-энеси ким болгонун да билген жокмун. Питерс өлгөндөн кийин бир нече жолу мага жолугуп, ал жөнүндөгү оюм туура чыккансыды. Ар жолу аны госпиталга күзөтчү болгон сөзгө сараң 2 сакчы узатып келчү. Биринин аты Маккан экен. Ал ак чач начальнигине баш оту менен берилген адам кейиптенгенинен улам аны да жакшы көрүп калдым. Ал түндүктө чоңоюп, Аризонанын төмөн жагында бадачы болуп иштептир. Кийинчерээк чет өлкөгө атагы жайылган адам болуп калыптыр. Мен сиз тараптамын, доктор, деп калчу мени менен сыр бөлүшүп. Себеп дегенде менин кожоюнумду сыйлайсыз. Мен сиздикине келгенде колумду чөнтөгүмдөн чыгарып, бейкапар боло калам. Эгер кимдир бирөө сизге акарат кылса, мага эле айтып коюңуз. Бир күнгө отпуск алып жетип келем, деди ал. 100 фут жердеги нокотко 6 окту катар менен далма-дал тийгизгем, деп ооз учунан кошумчалап койду. Ал чын айтканын же тамашалап койгонун билгеним жок. Эмнеси болсо да Рикори ансыз каршы басчу эмес. Көздөй көргөн Питерсти да кайтартып койгону бекеринен болбосо керек. Рикориге телефон чалып, Брейл үчөөбүз биздикинен түштөнөлү дедим. Саат 7-де келип, шофёрун саат 10-до келип кал деп кетирип жиберди. Үчөөбүз тамактана баштадык. Тамактанып болуп, кызматкерлерди кетирип жибердим да ишке өттүм. Питерске окшош 7 киши кыйналып өлгөнүн Рикориге айтып бердим. Питерстин өлүмүн менден көрүп жатат деп ойлобоңуз. 7 кишинин 6-оонун сиздин чөйрөгө кымындай дагы байланышы жок. 7-өөнүн бирөө сизге табакташ болуп калган күндө да сиздин бул ишке катышыңыз жок экендигине көзүм жетип турат. Гортензия Дорнили деген аял жөнүндө кат кабарыңыз жокпу? Рикори баш чайкады. Ал Питерстин кошунасы экен. Питерс башка көчөдө жашачу, деди ал күлүмсүрөп. Мен алгач сизди анча жакшы тааныбагандыктан анын дайынын так айткан эмесмин. Эмне деримди билбей да калдым. Балким Мартин дегенди таанып жүрбөңүз? Мен тааныштарымдын арасында Мартин аттуулар көп. Кебете кешпирин же ысымын айта аласызбы? Джеймс, ал кабагын түйүп, кайрадан баш чайкады. Макканды чакыртыңызчы, доктор. Билсе эле ошол билет. Макканды чакырттым. Маккан, деди Рикори. Гортензия Доннерли деген аялды тааныйсыңбы? Тааныйм. Аппак куурчака түспөлдөгөн аял. Бут Мартинин ойношу. Мартин аны менен Беннетинин театрында таанышкан. Питерс ал аялды таанычу эле, деп суроо салды. Ооба, деди Маккани. Аны сиз дагы тааныйсыз, кожоюн. Мындан 3 жыл мурун Мартин Моллинин үйүнөн Хартини кездештирет. Экөө тең Моллини жанындай көрүшчү. Бирок Мартин менен Моллинин эч кандай байланышы жок болчу. Аны мага өзү айтып берген. Мен Рикорини карап калдым. Анткени Питерстин тууган туушканы жок дегенин эсимде болчу. Мартин азыр каерде, дедим. Угушума караганда Канадада экен. Эми таап келишим керекпи? Аны сага кийинчерээк айтам, деди Рикори. Маккан конок кабыл алчу бөлмөгө кетти. Мартин сиздин досуңузбу же касыңызбы? Дос дагы эмес, кас дагы эмес, деди Рикори. Маккандан укканыма ой жүгүртүп унчукпай калдым. Питерс менен Дорнилинин байланышы жок болуп чыкты. Бирок башка бир ой башыма уялады. Гортензия 12 октябрда, Питерс 10 ноябрда өлдү. Питерс ал аялды кандай көрдү экен? Гортензия табышмактуу илдетке чалдыгып калса, Питерске жуктурушу мүмкүн беле? Рикори, Питерс жөнүндө мага калп айтканыңызды бүгүн 2 жолу туйдум. Мындан ары мага антпей жүрүңүз. Мен сизге ишенем. Ошондуктан дарыгерлик сырымды бөлүшкүм келет. Мынау каттарды окуп көрүңүз, деп мага келген каттарды бердим. Ал ичинен окуп чыккандан кийин доктор Иден уккандарымды, өзүм жүргүзгөн иликтөөлөрдү, Питерстин канында жанып турган бүдүрлөр жөнүндө кеңесири баяндап бердим. Ал купкуу болуп чокуну иди.
О жараткан, деди күбүрөндү. Мастан кемпир. Болду болбоду ошол күйгөн от. Болбогон кеп. Ырымчылдыгыңызды жыйыштырып коюңуз. Андан пайда жок. Силер илимпоздор эчтеме билбейсиңер. Доктор Луэл турмушта эмне гана болбойт деп келатып тык токтоду. Менден күткөнүңүз эмне? Биринчиден, колдогу фактыларды тактап көрөлү. Сиз бир жыйынтыкка келдиңизби, Брейл? Ооба деп жооп берди Брейл. Мен 8 тең киши колду болуп өлдү деп тыянакка келдим. Дарыгер сестра Уолтердин өлүмү. Брейл көптөн бери айта албай жүргөн оюмду айтып салганына кыжырым кайнады. Сиз менден акылдуу чыктыңыз белем, Шерлок Холмс, деди шылдыңдай сүйлөп. Ал кызарып кетти, бирок өжөрлүгүнө салып кайталай берди. Алар киши колду болгон. О жараткан, Рикори күбүрөндү. Болбогон кепти айтпаңызчы, Брейл. Кандай далилдериңиз бар? Сиз Питерстин жанында 2 саатча болгон жоксуз, а мен анын жанында карыш жылган жокмун. Анын өлүмүнүн себеби денесинде, нервинде, мээсинде эмес. Алар такай иштеп турчу. Анын өлүмүнүн себеби акылында. Эркин бошошту. Тагыраак айтсам, анын эрки организминин ишин башкара албай калды. Бирок аны өлтүрүүгө жарап кетти демекмин. Сиздин азыркы кебиңизге ишенсек, ал киши колду болбой эле өзүн өзү өлтүргөн болуп чыгат. Өмүрдөн тажаган адамдардын өз жанын өзү кыйган учурларды билем. Аны айтайын дегеним жок. Экөөбүз оюбуз эки ача чыгып жатат дегеним. Кудай тобо, Брейл, деди камды карманып. 8 тең о дүйнөгө сапар тарткысы келип, жашоодон аша кетчү деген турасыз го дейм. Ал эми 11деги кыз болсо? Менде андай ой деле жок, деди Брейл. Менин туюмумда ал өз эркине багынып каза болгон жок. Анын эркине чоочун бирөөнүн эрки үстөмдүк кылып, коркутуп алды. Өмүрүнүн акырында башка бирөөнүн укмуштуудай болгон эркине туруштук бере албай калгансыды. О жараткан, Рикори кайрадан күбүрөндү. Араң дегенде ачуумду тыйып үндөгөн жокмун. Брейлди ызаттачумун. Ал акылдуу, жүргөн турганы ордунда адам болгондуктан анын пикирине кескин каршы чыга албадым. Алар кантип өлтүрүлгөнүн билесизби? Деп сылык суроо салдым. Жок, деди Брейл. Ушул теорияны талдап көрөлү. Рикори бул жагынан бизден көрө тажрыйбасы мол да. Ошондуктан кунт коюп уңузда мастан кемпириңизди унутуңуз, дедим чорт-чорт сүйлөп. Адатта кишинин өлтүрүш үчүн 3 фактор колдонушат. Усул, мүмкүнчүлүк, себеп. Аларды бир-бирден карап чыгалы. Усул. Адамдын мурду, оозу, териси аркылуу 3 ыкмага салып ууландырса болот. Дагы 2-3 жолу бар. Эсеби, маселен, Гамлеттин атасын кулагы аркылуу ууландырган дешет. Бирок мен ага түк ишенбейм. Менимче биз билгенден аталган кишилер жанагы 3 жол менен ууландырылган болушу керек. Питерс териси, мурду же оозу аркылуу ууландырылгандын белгилери бар. Териси, кекиртеги, тамагы, былжырлуу кабык ашказаны, кан, нерви, мээси ууланганын байкай алган жокпуз. Андай болбогонун билесиз да, деп жооп кайтарды Брейл. Арине, ошентип канындагы бүдөмүк бүдүрдү эске албаганда усулдун бир дагы белгиси жок. Теориялык жагынан алганда алар өлтүрүлгөндүгү жөнүндө бир дагы далилибиз жок. Экинчи фактор. Мүмкүнчүлүктү карап көрөлү. Биздин карамагыбызда шектүү аял, каракчы, жашы келип калса да эрге чыга элек кыз, кышкыноочу, 11 жашар окуучу кыз, банкир, акробат, гимнаст бар. Кыскасы ар кошкондон бир кошкон адамдар. Сиркач Питерс жана Дронли үчөөнүн башкасынан шек санап да болбойт. Ким эле канчалык Питерстин ичи коюнуна кирип өлтүрүүгө мүмкүнчүлүк тапсын. Ким эле социалдык каттоодо иштеген мисс Руя Бейли менен тыгыз байланышта боло алсын. Банкир Маршал менен байланышы бар адам акробат Стэнли менен кандай алакада боло алат. Дагы ушул сыяктуу дегендей. Абалыбыз чечилип калганы белгилүүдүр. Алардын өлүмүнүн себебин табыш оңой олтоң иш эмес. Алгач ошол адамдардын бири-бири менен болгон
мамилелерин тактап алышыбыз керек. Буга макулсузбу? Жарым жартылай, деди Рикори. Алар коңшу жашаса кай себептен өлтүрүлгөнүн божомолдоп билсек болмок. Бирок алар... Керексиз, доктор Лауэлл, деди Рикори кепти бөлүп. Алардын жалпы бир кызыкчылыгы болсо кантик? Андай болсо, кайнаса каны кошулбаган адамдарды кандай жалпы кызыкчылыгы болушу мүмкүн? Сизге келген каттарга жана Макканын айткандарына караганда жалпы бир кызыкчылыгы бар экен. Эмне болгон кызыкчылык экен, Рикори? Балдар. Брейл башын ийкеди. Аны мен да байкадым. Каттарды карап чыгыңызчы, деп Рикори кепти улады. Мисс Брейл балдарга үзүлүп түшкөн боорукер аял катары сүрөттөлүптүр. Банкир Маршал да жетим балдарга жардам берчү экен. Кышкыноочу, акробат жана гимнаст бала чакалы болушкан. Анюта жаш кыз. Макканын айтымында Питерс менен Дорнли жаш кызды өлгүдөй жакшы көрчү экен. Менимче алардын баарын тең бир кишинин колунан каза болушу ыктымал, деп өз оюмду ортого салдым. Алардын баары эле балдарды жакшы көрүп калышына шегим бар. Анысы ырас, деди Брейл. Алар балага керектүү, анын көңүлүн көтөрө турган балалуу буюмга кызыгып калуулары ажеп эмес да. Эмне болгон буюм экенин билсек, аны каерден алышканын тактап алат элек. Буюм божомолдоонун тегерегинде баш катырыш керек экен, дедим. Менимче андан башка болушу мүмкүн эмес. Кайсы бир адам алардын үйлөрүнө кирип чыгып жүрүшү ыктымал. Айталык, өлтүрүүчү киши радиотехник же камсыздандыруу мекемесинин кызматчысы, салык чогултуучу же электротехник сыяктуу кызматкер болушу дагы ажеп эмес. Брейл иинин кууштуруп тим болду. Рикори үн каткан жок. Терең ойго чөмүлүп, менин кебим кулагынын сыртынан кеткендей болду. Сөзгө кулак салыңызчы, дедим Рикориге кайрылып. Алар кантип өлтүрүлгөнү бизге белгисиз. Киши өлтүрүүгө кандай мүмкүнчүлүк болушу керек? 8 кишинин кызыктырган кесиби бар, кыскасы балдарга тиешеси бар жумушта иштеген адамды табышыбыз керек. Өлтүрүүнүн себебине келели. Өч алуу, пайда табуу, сүйүү, жек көрүү, ич тардык, өзүн өзү коргоо. Алар ар кайсы кызматта болгондуктан мен айткан себептердин бири да туура келбейт. Адамдарды өлтүргөндөн моокуму канып, рахат алган киши болуп жүрбөсүн, деп Брейл таң каларлык суроо салды. Рикори өйдө болуп ага таңдана карады да кайрадан отурду. Бирок ал кепке кызыгып калганын көзүнөн эле байкадым. Дал ошондой делебе өлтүрүүчүнү көрсөм болот эле, дедим кыжырым келип. Лангфеллонун ырсаптарын эстегилечи. Асман мээлеп, абага саадак учурум кайда барып түшөрүн билбей калам. Акын өз ырында белгисиз портторго кеме жиберип, пилдин сөөгүн, маймылдарды жана асыл таштарды жүктөп келиши жөнүндө сөз болуп жатканына көңүлүм жар берчү эмес. Бака шака түшкөн көчөдөгү көп кабаттуу үйдө же көк тиреген имараттын үстүндө турган айрым адамдар төмөнгө карай оор нерселерди ыргытып ийгиси келип турат. Кимдин башына тийип мүрт кетер экен деп жүрөгү элеп желеп болот. Дегеникиси мен кыйынмын дегендер гана ошентет. Өзүн кудай сезип, адамдарды каалагандай жазалай алам деген ойдо болушат. Лонгфелло ошондойлордун бири болгон. Айтылган саадагы кимдин көзүнө, жүрөгүнө кадалат экен же жолгун итке тиет бекен деп маашырлана ойго батат. Андай кишилер адамдарды жик билгизбей өлтүрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болсо, өлүмдүн кудайы болуп чыга келишет. Кимдир бирөөнү анча жек көрсө деле Лангфеллодой болуп рахаттаныш үчүн гана жаа тартат. Ошондой кишилерди делебе өлтүрүүчү деп атай аласызбы, дедим. Жок, андай немени өлтүрүү деген эмне экенин анча маани бербеген киши десе болот. Андай адам жаман жорук жасап жатканын деле билбей калышы мүмкүн. Адамга өлүм ак, бирок кантип жана качан өлөрүбүздү билбейбиз. Анткени ажал айттырбай келет да. Өлтүрүүчү киши өзүн өлүм сыяктуу эле табигый фактор катары эсепке алышы мүмкүн. Бул дүйнөдөгү жаныбарларды акылдуу жана кудуреттүү күчтүү кудай башкарат деп ишенген адамдар аны делебе өлтүрүүчү деп эсептебейт.
Ал болсо адамзатка, динге ишенгендерге дагы ишенбегендерге дагы согуштарды, чуманы, ооруларды, топон сууларды, жер титирөөлөрдү жибере берет. Баары тең тагдырга байланыштуу болсо, аны да делеп өлтүрүү дейсизби? Сиздин мерген сөөрөйүңүздүн саадагы жаза тийип калды, Брейл. Биздин кайым айтышуубуз мага окшогон карапайым илимий кызматкерге, Рикориге өтө эле түшүнүксүз болуп атат. Ошондуктан мунун баарын полицияга айта албайм. Алар сыр алдырбай укмуш болушат да, мен кетээр замат боорулорун тырмап күлүшөт. Эгерде өз оюмду медицинанын абройлуу адамдарына айтсам, алар мени акылынан айнып калган экен деп ойлоп калышат. Ошондон улам бул ишке жеке тынчыларды аралаштыргым келбейт. Дагы эмне демексиз? Деп Рикори суроо салды. Сиз билбеген бале жок деп жооп кайтардым. Питерс менен Гортензия Дорнилинин акыркы 2 айда эмне кылып, эмне койгонун тактап берсеңиз дурус болор эле. Мүмкүн болушунча башка кишилерге дагы ишениңиз. Балдарды жакшы көргөндүктөн улам ал байкуштар акыркы мезгилде кайсы жерде болушканда табыңыз. Брейл, экөөңүздөрдүн айткандарыңыздарда ырааттуулук жок болсо да, экөөңөр тең кайсы бир маселеде туура экениңерди ичимен сезип турам. Сиз көз көрүнөсүп баратасыз, Лауэл, деди Рикори жайдары. Бир аз мезгилден кийин менин мастан кемпиримдин бар экенине дагы ишенесиз. Башым маң болуп калды. Ошондуктан ага ишеним да ажеп эмес. Рикори күлдү да, дарыгерлердин каттарынан маанилүү жерлерин көчүрүп кирди. Маккан машина келгенин кабарлады. Рикорини узата чыгып баратып, башыма бир ой келди. Эмнеден баштайын дейсиз, Рикори? Питерстин карындашына барам. Питерс өлгөнүн ал билеби? Жок, деди көңүлсүз. Агасыны бир жака кетсе керек деп жүрөт. Ал кайда жүрүп, кайда турганын карындашына айтчу эмес. Питерс кайда жүргөнүн менден укчу. Агасынын өлгөнүн айткан эмесмин. Анткени Питерсти аябай жакшы көрчү. Суукка бар угузсам турбай калабы деп чоочуладым. Анын үстүнө 1 айдан кийин көз жарат. Гортензия өлгөнүн дагы билбейби? Билбейм. Маккан аны айткан айтпаган так айта албайм. Питерстин өлүмүн бул жолу карындашынан жашыра аларыңарга көзүм жетпейт, бирок ал өз ишиңер. Рас айтасыз, деп коюп чыгып кетти. Брейл экөөбүз менин китепканама кирээрибиз менен телефон шыңгырады. Брейл жооп берди. Кимдир бирөөгө ачууланып жатканын кулагым чалды. Барбасак болбой калды, деди ал колундагы калтырагын баса албай. Телефонду ордуна коюп мага кайрылды. Дарыгер сестра Уолтерс Питерстин оорусун жуктуруп алыптыр. Селттей түштүм. Уолтерс өңдүү түстүү, иштин көзүн тааный алган аял боло турган. Көзүмдө көмүрдөй олоң чачы, көгүш көзү, музоо кирпиги, айдай сулуу денеси анын көркүнө көрк кошуп турчу. Бир саамга ойлоно калып, ошентип, Брейл, биздин ой жоруктарыбыз текке кетти. Киши өлтүрүү жөнүндө теорияңыздын ташы да талкан болду. Дорнили, Питерс, эми Уолтерс жугуштуу оору экенине талаш жок. Коюңузчу, деди ал түнөргөн калыбында. Айтканыңызга таптакыр кошула албайм. Уолтерс 8-деги оорулуу жээнине көп чыгым болгонун кукусунан билип калдым. Жалпы кызыкчылык тууралуу Рикоринин айткандары бу жолу дагы туура чыкчудай. Ошондой болсо да жугуштуу ооруга каршы чара көрүшүм керек, дедим көңүлсүз. Кийинип алып менин машинама отурдук. Госпиталь жакын эле жерде болсо да, 1 мүнөт убактыбызды да бош кетиргибиз келген жок. Уолтерс тизилдөөгө алып келүүнү буйрудум. Анын денеси да Питерстикиндей болуп, жансырап калыптыр. Питерске окшоп катуу коркуп калганы жүзүнөн анча билинбесе да, бирдемеден чоочуп, аябай жек көргөнү сезилип турат. Мени тешетиктеп, көзүн тикирейткендей туюлду. Бир окумда ал мени тааныгандай болуп, жалооруй карады. Брейлди карасам, түшүндүм дегенсип башын ийкеп койду. Анын денесине кунт коюп карай баштадым. Оң бутунун таман эле кызарганы болбосо, башка жараты жок экен. Кыязы бирдемеге урунуп алса керек. Азыр жарасы айыгып калыптыр. Кыскасы, Питерс жана башкалардын оорусундай болгон илдет экен. Ал үйүнө кетээр алдында эс учунан танып калыптыр.
Анан курбу кыздарына суроо берип жатып Брейлдин чочуп кеткенин байкап калдым. Уолтерс кыйынчылык менен колун бир аз өйдө кылып, калтыраган сөмөй менен бирдемени көрсөтүп жаткандай. Ал көрсөткөн жакка назар салдым. Көрсө, бутундагы кызыл такты көрсөтүп жатыптыр. Ал кетип колу шалктай түштү да, көзүнөн коркунучтуу белги көрүндү. Ал бизге бутундагы жарага байланыштуу бирдемени айтсам дегенин туйдук. Бутунун оорусу жөнүндө силерге айткан жок беле деп дарыгер сестралардан сурадым. Эч ким эч нерсе укпаптыр. Дарыгер сестра Робинстин айтымында ал Гарриент жана Диана дегендер менен чогуу жашачу экен. Диана деген ким десем, Уолтерстин 8 жашар жээни деди. Робинс кеткен жатыптыр. Ишке келер менен мага жолугуңуз деп өтүндүм. Хоскинс текшерип 3 кан алды. Жакшылап иликтеп, жанып турган бүдүр байкасаңыз дароо мага кабарлаңыз дедим. Мурдагы оорулар жөнүндө бир ооз сөз салбай туруп, тропикалык оору боюнча мыкты Адис Бартенсти жана менин оорусу боюнча Адис Сомрести жаныма кошуп алдым. Ал экөө Уолтерсти карап жатканда Хоскинс жанып турган бүдүрдү көргөнүн айтты. Хоскинс менен чогуу өз оюңарды мага билдиргиле деп 2 дарыгерден сурандым. Бир аздан кийин алар бушайман болуп келишти. Хоскинс айткан өзүнөн өзү жарык болуп туруучу ядросу бар лейкоцит микроскоптон үңүлө карап жатып дагы көрө албай койдук дешти. Хоскинсти көздүк көргөзбөсөк болбой калды деди Сомерс. Бартенс болсо кан тамырында сүзүп жүргөн татынакай суу перисин көрсөм да мынчалык таң калбас элем деп тамашалады. Алардын айтканын угуп Питерс тууралуу айтпаганым туура болгон экен деп калдым. Уолтерстин өңү өзгөргөн жок, бирок бирдемеден чоочулаган жана жек көрүү сезими байкалып турду. Бартенс Уолтерстин мээсине доо керек дешти. Алар жугуштуу оорунун уунун же наркотиктин эч бир белгилерин табышкан жок. Бартенс менен Сомерс оорунун жүрүшү жөнүндө бизге кабарлап туруңуз деп чыгып кеттим. Саат 4төн өтүп калганда Уолтерстин өңү өзгөрүлүп, бирөөнү жек көрүү сезими кайрадан пайда болду. Бир маалда итаяты тутулуп, бирде ал немеге ачуусу келгендей болуп, көз ирмемге өзгөрүүлөр жоголду. Саат 4:30 ал бизди тааныгандай болду. Жүрөгү жайгакса дагы тарамыштары таштан катуу чыйралып чыкты. Кабагын жыйрып, утур кирпиктерин 4 курдай ирмеледи да көзүн жумду. Кайрадан көзүн ачып, дагы 4 жолу кирпиктерин ирмеди. Ал бирдеме айткысы келип турат окшойт деп шыбырады Брейл. Эмне демек болду экен? Музоо кирпигин 4 курдай ирмеди. Бир тынымдан соң 9 жолу ирмелди. Тыныгып алып дагы 9 жолу ирмеди. Өлүп баратат деп шыбырады Брейл. Мен чөгөлөп калып, стетоскоп менен жүрөгүн тыңшадым. Жүрөгү араң эле кагып, бир маалда токтоп калды. Жан тамсил болду дедим да өйдө болдум. Дагы эмне болуп кетер экен деп анын жүзүнө үңүлө карадым. Иреңинде эч өзгөрүү жок. Баягы эле жек көрүү сезими, азезил кубаныч жок. Үн да чыкпайт. Тез эле колу катып калганын байкадым. Уолтерс белгисиз ооруга чалдыгып, ажалга моюн сунганы белгилүү болду. Бирок ач ажал аны биротоло багындыра албаганын сезип турдум. Уолтерстин денеси ажалга жеңилгени менен эрки жеңилген жок. Рикоринин машинасындагы окуя. Брейл экөөбүз күйүнгөн бойдон үйгө келдик. Эмне кылып эмне койгонубузду кагазга түшүрүш дагы кыйын. Белгисиз көзгө көрүнбөгөн бир нерсени таасири калгандай, сокур сезимге алдырып, эмнегедир сактангандай болуп жүрдүм. Медик үчүн түшүнүксүз эле иштеңизчи, айлаганча. Брейлдин кебетесине кишинин боору ооругандай болуп кыйналып бүттү. Адис катары өлгөн кыздын тагдырына ичинен сызып жатса керек деп ойлоп калдым. Бирок анын кызга болгон мамилесин мен сураган жокмун. Ал айткан жок. Таңкы саат 4:00 биздин үйгө келдик. Брейлди үйүнө жиберип койдум. Госпиталга телефон чалып, дарыгер сестра Робинсти сурадым. Ишке келе элек экен. Улам чоочу ойгонуп, бир нече саат
уктамыш болдум. 9'dan кийин бир аз кечикпей Робинс телефон чалды. Үйгө чакырып келип, Брейл экөөбүз бир топ суроо бердик. Мындан 3 жыл мурда Гарриет Дианага татынакай куурчак алып келип берди. Жээним колунан түшүрбөй аябай соңуркап жүрдү. Куурчакты кайдан таптың деп Гарриеттен сурасам, шаардын четиндеги таң каларлык дүкөндөрдөн деди. Менин атым Жобина. Таң каларлык бир аял бар. Эмнегедир аны көргөндө эле коркуп кетем. Анын кебине анча маани берген жокмун. Дегеникиси Гарриет кепке сараң болчу. Айтаарын айтып алып ичинен кейип калгандай болду. Бирде көңүлдүү боло калып, бирде ойго батып калчу. 10 күн мурда оң бутун таңып келди. Куурчак саткан аял менен чай ичели деп жатса, чайнек кулап кеткен. Кайнак суу бутуна жаба куюлуптур. Аял бутуна дары май сыйпап, күйгөн жери айыгып калыптыр. Эмне болгон дары май сыйпаганын дагы билбейт, деп кошумчалады. Байпагын бинтти чече баштады. Ашканада жүрсөм, бутумду карачы деп чакырып калды. Шумдугуң түшкүр, деди ал. Бутум ылжырап калган болчу. 1 саатка жетпей айыгып калганын Бутун карасам, таманында чоң кызыл так калыптыр. Күйгөн жери айыгып калганын көрүп, кыязы суу анча ысык болбосо керек дедим. Бутум катуу күйүп, лаактап чыккан болчу Жоп, деди ал. Гарриет күйгөн бутунун бетин карап калды. Бутуңа сүйкөгөнү таң калтыргандай жылтыраган көгүш дары май экен. Андай майды өмүрүмдө көргөн эмесмин. Жыты да жок экен. Ал бинтти мага берди да, Жоп өрттөп сал деди. Мен аны отко ыргыттым. Бинт таң каларлыктай болуп бүлбүл жанды. Эмнегедир күйгөн жок, бирок саамга бүлбүлдөрүп жок болуп кетти. Гарриет кора түштү. Жоп, жарамынчалык тез айыгаарын түк көргөн эмесмин. Болду болбоду ал мастан кемпир болсо керек. Болбогон нерсени айтпаңызчы десем. Эчтеке эмес. Күйгөн жерине мастандын майын жок кылчу башка бирдемени сүйкөгүм келип турат деп койду. Айтаарын айтып алды да күлүп калды. Тамашалап жатат го деп тим болдум. Бирок ал күйгөн жерине йод сүйкөп таза бинт менен таңып койду. Эртеси эртең менен ойгонуп мындай деди. Менин бутум карап көрчү. Кечээ бир чайнек кайнак суу төгүлсө да териси катып калыптыр. Чындыгында жарат бир күндө эле айыкпашы керек эле. Мындан көрө ылжырап турганы жакшы эмес беле? Болгон бүтүнү ушу доктор Лойл. Ал жөнүндө экинчи жолу кеп кылган жок. Унутуп калган го, дедим. Баса, дүкөн каерде жайгашкан? Ал аял жөнүндө эмнени билесиң? Десем, күңк-мыңк жооп берип койду. Ошондон кийин ал мурункудай көңүлдүү бейкапар болбой калды. Эмне үчүн өлгөнүнө эмгиче түшүнбөйм. 491 деген сан жөнүндө эмне билесиз, Робинс? Деп Брейл суроо салды. Балким ал Гарриет билген дайындардын биридир. Мен Гарриет Карегинин ирмелгенинде бир мандем бар. Ал айрым сандарды билдириши мүмкүн, дедим. Табышмактуу сандар аркылуу бир нерсе айтып калсам дегендир. Ойлонуп көрсөңүз. Робинс ордунан туруп, колу менен бирдемелерди санап кирди да, балким ал кайсы бир сөздү айткысы келип жүрбөсүн. D-I-A деген тамгаларды айтышы мүмкүн. Диана деген ысымдын биринчи 3 тамгасы. Андай болушу да ыктымал. Балага көз сала жүр деп айтайын дегендир. Брейлге карасам, ал башын чайкады. Ансыз деле балага кам көрөрүмдү билчү. Жок, анын жандырмагы башка. Робинс кетери менен Рикори телефон чалды. Уолтерстин өлүмүн угуп катуу кейиди. Андан соң биз өлүктү союп талдап кирдик. Кудум эле Питерстин өлүмүндөй болуп чыкты. Кыз өлө турган себеп жок экен. Эртеси саат 4 ченинде Рикори телефон чалды. Саат 6 менен 9-дун ортосунда үйүңүздө болбосузбу, доктор? Анын ал денемден кабатыр болуп турганын сездим. Жумушуңуз бар болсо үйдөн чыкпай турайын, дедим. Чөнтөк дептериме көз жүгүртүп. Издегендеримди тапкансыз го, Рикори? Ал унчукпай калды. Өзүңүз айтып жүргөн жерди тапкансыз го, дейм. Болсо болор, кийинчерээк билинет. Азыр ошол жакка баратам.
Айтыңызчы, Рикори, ал жактан изилдегениңиз эмне? Куурчак издеп жүрөм, деди ал. Сөзүн уланткысы келбей, телефонун коюп салды. Куурчак? Ойго батып тунжурай түштүм. Уолтерста куурчак сатып алган болчу. Ал куурчак сатып алган жерден бутун күйгүзүп, ошондон кийин оңбой калды. Робинстин баяндоочусу ал ошол куурчактын кесепетинен улам ооруп калганын билдим. Эмнеден ооруп калганын бизге билдирүүгө аракет кылган тура. Бутунун күйүп калышы же жарасына сүйкөлгөн даарымай анын өлүмүнө себеп боло алмак эмес. Башкаларга окшоп Уолтерс баланын жанындай көрчү. Балдар болсо куурчакты баарынан жакшы көрөт. Рикори эмне тапты экен? Брейлге телефон чалсам, ордунда жок экен. Робинстен куурчакты алдырдым. Карап эле тургудай кооз куурчак экен. Жыгаштан жасалган гипс менен капталыптыр. Басып жүргөн кичинекей баланын эле өзү. Саймаланган көйнөгү дагы көз жоосун алат. Андай саймалаган кооз көйнөктөр Уолтерста кийбесе керек. Көйнөктү ким тиккен? Дүкөндүн ээси жазылбаптыр. Ары бери салып көпкө карап чыктым да, үстүндөгү яшигине катып койдум. Рикоринин келишин чыдамсыздык менен күттүм. Саат 7-де эшиктин коңгуроосу шыңгырады. Бөлмөдөн чыгып баратып, Маккандын үнү кулуп үйгө кирүүсүн өтүндүм. Анын өң алаттан кеткенин көрүп, бир бале болгонун сездим. Жүрүңүз кыязы кожоюн жан тамсил болду окшойт. Эмне дейт? Деп бир чыңырып алдым да, тепкич менен төмөн түшүп, машинага жүгүрдүм. Шофёр машинесинин эшигин ачаар замат арткы орунда бүрүшүп отурган Рикорини көрдүм. Тамырынын какканы билинбейт. Башын өйдө көтөрсөм, мени элее карады. Денеси жылуу экен. Үйгө алып кирели дедим. Маккан менен шофёр аны үйгө киргизип, менин бөлмөмдөгү тактай төшөккө жаткыздык. Стетскоп менен тыңшасам, жүрөгү токтоп калыптыр. Дем албайт. Кыязы Рикори өлүп калса керек. Аны тирилтиш үчүн баардык аракеттеримди жасадым, бирок натыйжа чыкпады. Маккан менен шофёр менин аркамда турушкан. Рикори соо болбой калганын менин көзүмдөн байкашып, бири-бирин таңдана карашты. Экөө тең бирдемеден аябай чоочулап калгандай да катуу корккондой. Ууланып калдыбы экен деп калды Маккан. Мүмкүн. Телефондон жөнүндө мага табышмактарды айткан тура. Башкаларда ууланып жүрбөсүн. Бирок Рикоринин өлүмү башкалардыкына окшош эмес. Уккан жообум бул болду. Сиздикине 6 квартал калганда билдим. Кожоюн менин жанымда отурган. Кокусунан Кудайым ай деп чоочуп кеткенсиди. Колу менен көкүрөгүн кармап, онтолоп ийди да катып калды. Эмне болду, кожоюн? Ооруп калдыңызбы деп сурадым. Ал мага жооп берүүгө чамасы келбей, мен көздөй кулап, көзү чаганагынан чыга жаздап калыптыр. Ал мага жооп берүүгө чамасы келбей, мени көздөй кулады. Көзү чанагынан чыга жаздап калыптыр. Мүрт кеткендей болду. Полло кыйкырып, машинени токтоттум да дароо сизге чаптык. Экөөнө бир стакандан спирт куюп берип, Рикорини шейшеп менен жаап койдум. Маккан, Рикори, экөөңөр үйдөн чыккандан кийин эмне көрүп эмне койгонуңарды төкпөй чачпай айтып бер. Ал мындай дейт. Саат 2-лерде кожоюн Питерстин карындашы Моллиникине барып 1 саатча болду да, үйүнө барып Полду 4:30 кел деди. Ал телефондон көпкө сүйлөшүп туруп алгандыктан биз саат 5-те гана үйдөн чыктык. Беттери парктын нары жагындагы чолок көчөгө жеткенде машинени токтотту да мага кайрылып, Маккан, мен ал жака жалгыз барам. Жалгыз келгенимди тигилер билгендей болсун. Анын себеби бар. Сен акмалап тур. Бирок мен чакырмайынча үйгө кирбе деди. Кожоюн сизге коркунучтуу болуп жүрбөсүн десем, мээңди ачытпай, мен айткандай жаса деп кагып койду. Унчукпай калдым. Биз барчу жерибизге жетип, Пол машинесин токтотту. Кожоюн куурчак саткан дүкөнгө барды. Менин байкашымча, күңүрттөнүп турган дүкөндө толгон токой куурчак бар экен. Айбалыдай болуп, сүлдөрү эле калган кыз катып калгансып кумсарып кассанын жанында отуруптур. Кожоюн терезесинин жанында 1 мүнөтчө турду да, дүкөнгө кирип, ачарбак куу сүрөндөй болгон кыз менен сүйлөшүп калды. Кыз ага бир топ куурчактарды көрсөттү.
Кийинки жолу терезенин жанына өтүп баратып, эң эзердей болгон аялды көрүп калдым. Көргөн көзүмө ишенбейм. Терезенин жанында 2 мүнөтчө туруп калдым. Жагы жазы, эги узун, мурутчан, бармактай болгон меңи, сөөлдөрү бар аял тири арбактай болгон кызды жүлжүйө карап туруптур. Көзү бир шумдук. Кудай акы, андай көз эгерим болбойт. Капкара көздөрү балбылдап турган жоон жолпу аялдын өзү да, көзү да мага анча жага бербеди. Кийинчерээк дүкөндүн жанына өтүп баратсам, кожоюн жоон аял менен сүйлөшүп туруптур. Ач күсөндөй болгон кыз Рикоринин колундагы бир топ түйүнчөктөргө чоочулай карап калыптыр. Кайра басып келатсам, кожоюн да, аял да көрүнбөйт. Коркуп кеттим. Терезеден дүкөндүн ичине көз жибердим. Аңгыча бурчактын эшигинен аябай ачууланып, түйүнчөк кармаган кожоюн чыгып келди. Анын артынан көзүнөн чаары чыккан аял келатат. Кожоюн менен аял эмне деп эле кери мурун айтышып келатканын уга албай койдум. Аял болсо колун эле ары бери кызыктай жаң сагылайт. Кожоюн аны карап да койбостон түйүнчөктү пальтосунун койнуна катып, топчулап алды. Байкап карасам, аябай чоң куурчак экен. Ал оозун жыйып сигарет тартмак болуп туруп, шейшеп жабылган өлүккө назар салды да сигаретасын ыргытып жиберди. Кожоюндун мынчалык ачууланганын көрө элек болчумун. Ал итальяндарча сөгүнүп, кез-кези менен о жараткан деп коет. Сөзгө салсам, каарына каламбы деп кабатыр болуп келе бердим. Бир куурдай мага кайрылып, мастан кемпирди бу дүйнөдө жашатпаш керек деп Библияда айтылган, деди да ооз учунан күңкүлдөп, күбөрөнүп келатты. Машинеге жете келип, сиздикине тез жеткиз деп Полого буйруду. Ушундайбы, Пол? Машинеге отурганда күңкүлдөгөнү токтоп унчукпай калды. Бир окумда о жараткан деген кулагыма шактый түштү. Чын айтып жатамбы, Пол? Шофёр жооп кайтарган жок. Макканга жалдырай карап калды эле. Маккан башын чайкап койгонун байкап калдым. Мен дүкөндү көргөн жокмун. Калганы туура, деди италиялык акцент менен. Рикоринин өлүгүнө басып бардым. Шейшепти ачып жатып, бир нерсеге назарым түштү. Рикоринин денесинен бир тыйындай болгон кандуу такты көрдүм. Сөөмөйүмдү тийгиздим да шейшепти кайра жаптым. Кандуу так Рикоринин жүрөгүнүн тушунда экен. Чоңойтуп көрсөтчү лупамды, эң кичинекей аспаптарымды алып чыгып, ийненин көзүндөй болгон укол сайылганын көрдүм. Көзөнөккө этияттык менен аспапты салдым. Ал көзөнөктүн кабына сайылып туруп калды. Аябагандай курч ичке ийне Рикоринин көкүрөгүн өрдөп өтүп, жүрөгүнө кадалган экен. Бирок мындай уколдон өлбөшү керек эле деп ойлоп койдум. Ууландырып эле коюшпаса, не бир аламаттарды башынан кечирген Рикори анча-мынчага алдыра коймок эмес. Эмнегедир Рикори тирүү көрүнүп туруп алды. Макканга көргөн билгенин толук айттырып алайын деп оюмдагыны айтканым жок. Менин ар бир кыймылыма назар салып турган Маккан менен Поллого кайрылдым. Машинеде 3 киши элек дегендей болдуңар. Алар бири-бирине карап калышты. Куурчак бар болчу, деди Маккан кыжыры келгенсип. Анын жообун кулагымдын сыртынан кетирдим. Суроомду кайра кайталайм. Машинеде 3 эле киши бар беле? Ооба, 3 эле киши бар болчу. Андай болсо иш чатак, дедим сүзө карап. Сиздер толгон токой суроого жооп беришиңер керек. Рикори киши колду болуптур. Аны сайып өлтүрүптүр. Мен полицияга кабарлайм. Маккан ордунан туруп өлүктүн жанына келди. Лупа менен укол сайылган такты көпкө карап турду да шофёрго кайрылды. Бул куурчактын эле колунан келди дебедим беле? Пол, эмне, сенин айткандарыңа ишене калды деп турасыңбы? Деп суроо салдым. Ал жооп кайтарган жок. Экинчи сигаретасын чегип кирди. Шофёр Рикоринин денесинин жанына жүйүртө басып отуруп чокунуп кирди. Макканын бат эле тынчый түшкөнүнө таң калдым. Рикоринин эмне себептен өлгөнүн айтып берип, көңүлү жайланып, жеңилдене түшкөн окшойт. Сизди ишендиришим керек, деди күлүмсүрөп. Телефонго баратсам, Маккан жолумду тороду. Бир мүнөтчө сабыр кылыңыз, доктор. Кожоюнумдун жүрөгүнө ийне сайган айбандардан болсом ушинтет белем.
полицияга сурак бергенче Поль экөөбүз качып кетсек болот беле? Чынымды айтсам, андай ой башыма келбептир. Коркунучтуу абалга дуушар болгонумду эми гана түшүндүм. Шофёр өйдө болуп Макканы кунт коюп карап туруптур. Менин айткандарыма чала түшүнүп калдыңыз окшойт, деп Маккан жылмаймыш болду. Кана, Поль, оюнчугуңду бере турчу, деди итальянча кайрылып. Шофёр чөнтөгүнөн 2 автомат тапанча алып чыкты. Маккан аларды жана өзүнүн 2 тапанчасын үстөлгө койду. Отуруңуз, доктор, деди ал терезенин жанындагы менин ордумду көрсөтүп. Биздин болгон бүткөн артиллерибиз ушул. Тапанчаңызга өзүңүз кожоюндук кылыңыз. Мени укмайынча эч жака телефон чалбасаңыз эле болду. Тапанчаларды карап көрсөм, 4-өө тең октолуу экен. Доктор, деди Маккан, сиз 3 нерсеге ой жүгүртүп көрсөңүз жакшы болор эле. Биринчи, кожоюнумдун өлүмүнө кымындай эле катышым бар болсо, мен өзүмдү азыркыдай алып жүрөт белем. Экинчиден, мен анын оң капталында отургам. Ал калың пальточон болчу, кат-кат кийинген. Койнунда чоң куурчагы бар. Кичинекей ичке ийне менен кантип тымызын сай өлтүрө алат элем. Рикори аябагандай күчтүү киши болчу. Поль да менден шекшип калмак. Поль шерик болсочу. Үстүнөн түштүңүз. Поль экөөбүздүн айырмабыз жок. Чынбы, Поль? Ал шофёрго жылт карады эле, Поль унчукпастан башын ийкеди. Жарайт, буга суроо белгисин кое туралы. Үчүнчү жагдайды эске алалы. Поль, экөөбүз кожоюнга ийне сайып өлтүрсөк, аны эмнеден өлгөнүн дароо эле билип койчу дарыгерден жардам сурап келмек белек. Сиз өлүмдүн себебин аныктагандан кийин эмне болгонун майда баратына чейин бабырап айтып бергендей, жаныбызга эмне күч келиптир? Канчалык келеси болсом да өзүмдү өзүм өлтүрүүгө кантип түртөйүн? Ыраңы бузулуп кетти. Эмне үчүн аны өлтүрүшүм керек эле? Тозок айдаса да кың дебей барарымды ал билчү. Ага Поль да кепилдик боло алат. Ал ыймандай сырын айтып жатканын сездим. Рикорини өлтүрбөгөнүнө көзүм жетип эле турду. Бирок ал куурчак колдуу болду дегенге да ишениш кыйын. Машинеде 3 гана киши болгон. Маккан менин оюмча билип калды окшойт. Кыймылга келчү буроолу куурчакта болушу ыктымал, деди ал. Маккан, ылдый түшүп ошол куурчакты ап кел деп корсеттим. Куурчак жок, ал машинеде секирип түшүп калган, деп күлүмсүрөп койду. Сандырактабачы деп келатсам, шофёр сөздү бөлдү. Маккан чынын айтты. Машиненин эшигин ачсам бирдеме секирип түшкөндөй болду. Мышык же башка бир айбан го деп ойлогом. Шайтан баскырдыкы. Дегиче болбой куурчакты көрүп калдым. Ал бутуна тийбей качып баратыптыр. Нарак барып токтой калды да далдоого кирип көздөн кайын болду. Көргөн көзүмө ишене албай дал болдум. Шумдугуң түшкүр деп Макканга кайрылсам, бул куурчак кожоюнду өлтүрүп кетти, деди машинени тинтип бүтүп. Ал эмне дегениң, дедим. Түшүндүрүп бердим. Кожоюн койнуна бирдеме катып келатканын баамдагам. Бирок ал куурчак экенин билген эмесмин. Бирок ал машинеден секирип түшүп, чатка аягынан жүгүрүп өткөнүн өз көзүм менен көрдүм. Маккан, буроолу куурчак Рикорини өлтүрүп качып кетти деген турасыңбы? Деп мыскылдуу суроо узаттым. Ал кызарып татарып чыкса да токтоо жооп кайтарды. Рикорини механикалык куурчак өлтүрдү деп кесе айта албайм. Бирок ал эмес деп айтыш да акылга сыйбаган иш. Маккан, менден сураганыңар эмне? Доктор, мен Аризондо жүргөн бир фермер капысынан оо дүйнө салды. Болду болбоду ушунун эле колунан келди деп бир жигитти айыптап жатып калышты. Ошондо маршал мындай деди. Фермерди өлтүрбөгөнүңө ишенем, бирок менден башкалары бири калбай сенден көрүп жатышат. Эмне кылдык, маршал, деди жигит. Мага 2 жума убакыт бериңиз. Ошол убакта фермерди өлтүргөн кишини кармап келбесем, мени дагы аскыла. Эң сонун акыл. Азырынча эсинен танып өлдү деп туралы, деди маршал. 2 жума аяктай электе баягы жигит өлтүргөн кишини атка таңып келди. Айтканыңызда калет жок, Маккан. Бирок биз Аризонада эмеспиз да. Аныңыз рас, бирок сиз Рикори мээсине кан куюлуп өлдү деп айта турсаңыз кантет?
мага 1 жума убакыт бере аласызбы? 1 аптадан кийин келбей калсам бүт күнөөнү мага жүктөңүз. Качпайм деп сөз берем. Полицияга кабарлагандан көрө мына тапанчалардын бири менен Поль экөөбүздү атып салыңыз. Рикори куурчак колду болду десек, алар боорун тырмап күлүшөт да. Бизди дароо Синг-Сингге айдап ташташат. Биз аларга ламде ооз ачпаган күндө да жыйынтыгы ошондой болот. Кожоюндун жигиттеринин жардамы менен полицияга көз жазгырып кетсек, жабылуу аяк жабылуу ойдон кала берет. Жазыксыз 2 адамдын өмүрүн кыйбаңыз, доктор. Андай эле кожоюнду ким өлтүргөнүн билгиңиз келтат. Макканын кебинен кийин Поль экөөнүн күнөм санап калдым. Арамзааланганын кантесиң? Аны айтканына макул болсом, Маккан менен шофёр 1 жуманын ичинде көз көрбөс жакка качып кетишет. Алар келбей калып, мен чындыкты айтып берсем, аларга шериктеш болуп калам. Мен Рикори эмнеден өлгөнүн жашырып, анын себебин башкалар таап чыкса, түркөйлүгүмдү көрсөтөм. Эгерде алар колго түшүп, күнөөсүн моюндарына алышса, аларга шериктеш катары жоопко тартылам. Маккан тапанчаларын бекеринен бере салган жок. Мен ишендириш үчүн башымды айлантайын деген амалы тура. Макул болбой койсом, катылуу тапанчасын сууруп чыкса кантем? Тузактан чыгуунун жолун таппай, тапанчаны чөнтөгүмө салып, Рикоринин жанына бардым. Денеси муздап калыптыр, бирок үзүлө электей. Дагы кунт коюп карадым. Тамыры араң эле какса да оозунан көбүк чыгып баштады. Рикори тирүү экен. Эмне кылсак? Рикори өлбөптүр. Бирок андан тапкан пайда кайсы? Коркунуч күчөдү. Маккан менен Поль шерик болуп, Рикоринин өлбөй калганын билип калышса, аны өлтүрүп тынышаары бышык. Эгерде Рикори тирүү калып, тигилерди айыптап сүйлөсө, сөзсүз өлүм жазасына тартылышат. Рикори өзүнүн каракчыларын өзү эле жазалап салчу. Рикорини өлтүрсө, мени да тындым кылышат. Мен оорулууларды карамыш болуп жатып, тапанчаларды шапала койдум да экөөнө тең кезедим. Колуңарды көтөргүлө. Маккан таңданып карап, Поль ойлуу болуп калды. Экөө тең колун көтөрдү. Сиздин сунушуңуз түккө турбай калды, Маккан. Рикори өлгөн жок. Тилге келгенде эмне болду өзүм айтып берем. Менин жаңылганым аларга кандай таасир берерин оюма да албапмын. Маккан ушунчалык кубанды дейсиң, тотуккан бетинен жаш сала алабакты. Шофёр тизелей отуруп өңгүрөп ыйлап да жатты. Чокунуп да жатты. Күмөнсүнбөй калдым. Баятан бери аларга ишенбегениме уяла түштүм. Колуңарды түшүргүлө, жигиттер, деп тапанчаларды чөнтөгүмө салдым. Ал тирүү калдыбы деп сурады Маккан кардыккан үнү менен. Менимче жугуштуу оору болбосо айгат. Алла Таала жар болсун деп Маккан утур күбөрөнө берди. Аңгыча Брайл кирип келип бизге таңдана карады. Рикорини сайып кетиптир. Жүрөктү ушундай кичинекей укол сайылыптыр. Эсинен танып кыйналып жатат. Азыр өзүнө келет. Палатага жаткызып, мен келгенче көз салып туруңуз. Кандай дары берип, кантип көз салыш керек экенин айтып берип, Рикорини алып кетишкенден кийин анын жигиттерине кайрылдым. Маккан, абалды түшүндүрүп отурганын кажети жоктур. Тапанчаңарды алгыла да Рикориге кол салган немелерди издегиле. Ал тапанчаларды алып, ыраазы болгон кыязда мени карап калды. Эмне үчүн биз жөнүндө пикириңиз өзгөрүлө түшкөнүн биле албай турам, доктор. Кожоюнду аман алып калганыңызга өмүр бою ыраазымын. Анын алабалын айрым кишилерге билдириш керек, дедим мен. Ал милдетти сизге жүктөйм. Мен билгенден ал машинеде келатканда жүрөк оорусу кармап мага ап келдиңер. Мен анын жүрөгүн дарылоо менен алекмин. Эгер ал өлүп калса, иш чатагын айланат, Маккан. Аларга азыр эле кабарлайм. Сизге 2 киши келет. Андан соң куурчак дүкөнгө барам да мастан кемпирдин жанын көзүнө көрсөтөм. Көзүн жүлжүйтүп, эрин кесе тиштеп алыптыр. Антпеңиз, дедим үнүмдү бекем чыгарып. Азырынча сабыр кылыңыз. Аялды да, кызды да көзөмөлгө алгыла. Качууга аракет кылышса, жолтоо болбогула. Качмактан качсын, бирок алардын соңунан калбай изине түшкүлө. Эмне болгонун Рикори өз оозу менен айтып бермейинче, аларды жайына койгула. Жарайт, деди ал көңүлсүз.
Курчак тууралуу жомоңарга полиция мага окшоп ишене койбос, дедим мыскылдап сүйлөп. Алардын бул ишине кийлигишпей турганың оң. Рикори тирүү турганда алардын тынчын албаш керек. Шофёрго ишенсем болобу? Сыр сактай алган немеби? Дедим анан мындайраак калып чыгып. Болдон кесип алса да кан чыкпаган сырдана жигит. Ошондой болгонуң экөөңө тең пайдалуу. Алар чыгып кеткенден кийин Рикориге бардым. Жүрөгү батыраак кагып, дем алганы оңолуп калыптыр. Денесинин температурасы төмөн экен. Жугуштуу оору же анын жүрөгүндө сайылган ийне уулуу болбосо тирүү калат экен, дедим ичимден. Кечке жуук 2 спа жигит келип, Рикоринин ден соолугун сурашты. Палатага кирип аны көрүп чыгышты. Эмнеси болсо да сизге ыраазыбыз, өзүңүздүн жана кесиптештериңиздин кызмат акысынан акча аябайбыз, дешти. Рикори жакын арада жакшы болуп калышы ыктымал деп алардын көңүлүн көтөрдүм. Рикориге биз жана Маккан гана кирип тургандай болсун деп өтүнүштү. Биздин 2 кишибиз конокторду кабыл алуучу бөлмөгө жайгашса кандай болор эле деген өтүнүштөрүнө макул болдум. Көп өтпөй жоош жана сезимтал 2 адам Рикоринин эшигин бакылап карашты. Түшүмдө куурчактар жер тепкилеп бийлеп, мени сары изиме чөп салып кубалап алышты. Коркунучтуу. Түн уйкум 4-кө бөлүндү.